Саламатсыңарбы, балдар? 6 класс кыргыз тили окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн Бишкек шаарындагы номер 11 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Сатаева Гүлжан Асановна. Кептик темасы соодагер. Сабактын грамматикалык темасы сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээси деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет. Кандай суроолорго жооп берет? Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Алена сүрөт тартканды жакшы көрөт. Ким? Алена. Самолет учту. Эмне учту? Самолет. Адамдар бейкут жашоону каалашат. Кимдер? Адамдар. Бак дарактар бүрдөдү. Эмнелер бүрдөдү. Текст менен иштөө. Лев Толстойдун эки көпөс тамсили. Балдар, мен бул Лев Толстойдун эки көпөс тамсилинен силерге кыскача айтып берем. Силер буну кунт коюп угуп отургула. Кедей көпөс сапарга кетип бара жатып, бай көпөскө өзүнүн темир товарларын таштап кетет экен. Сапары карып, кайра келсе, темир товарлары жок. Анда бай көпөс айтат: кампага коюп койсом, сенин темир товарларыңды чычкандар кемирип кетиптир. Өз көзүм менен көрдүм дейт экен. Ал нар ойлонуп, бер ойлонуп, эчтеке сөз айтпастан кедей көпөс үйүн көздөй кетип калат. Жолдо кетип бара жатса, кичинекей бала ойноп жүргөн болот. Аны маңдайынан сылап, колунан ээрчитип, үйүнө алып кетип калат. Эртеси күнү бай көпөс: кырсык болду. Балам жоголду. Көргөн жоксуңбу? Деп сурайт. Көрдүм. Сенин балаңды карчыга куш көтөрүп кетип бара жаткан. Койчу, карчыга куш да баланы көтөрө алабы? Ооба. Чычкан 100 пут темирди жеп койсо, карчыга куш деле баланы көтөрүп кете алат экен. Эми түшүндүм мен. Кечирип кой. Сенин темириңди мен сатып жибергем. 2 эсе кылып сага төлөп берем, деп айткан экен. Ошентип кедей көпөс баласын алып келип берген экен. Балдар, ушу 2 көпөс тамсили боюнча силер туура жана туура эмес экенин белгилейбиз. Бай көпөс темир товарларды сатып жиберген. Ооба. Мен сенин товарларыңды кампага катып койсом, уурлар алып кетишиптир. Туура эмес. Кедей көпөс талашып тартышты. Туура эмес. Кедей көпөс баланы эркелетип, колуна алып, үйүнө көтөрүп кетет. Туура. Карчыга куш учуп келип, балаңды ойноп жаткан жеринен көтөрүп кетти. Туура. Чычкандар темирди жеп кетишти. Туура эмес. Жаңы сөздөр менен иштөө. Соодагер. Соодагер. Мүлк. Мүлк. Базар. Базар. Акча. Акча. Сарамжал. Сарамжал. Тамсил. Тамсил. Кедей. Кедей. Чычкан. Чычкан. Кырсык. Балдар, эми ушул жаңы сөздөргө биз сүйлөм түзүп көрөлү. Кедей көпөс темир товарларын бай көпөскө калтырып кетет. Ким? Кедей көпөс сүйлөмдүн ээси. Жаңы сөз товарларын. Кырсык болуп, менин балам жоголду. Эмне болуп? Кырсык болуп, сүйлөмдүн ээси. Жаңы сөз кырсык. Чычкандар сенин темириңди жеген жок. Мен сатып жибергем.
Эмнелер? Чычкандар. Ким? Мен сатып жиберген бул сүйлөмдүн ээси болуп эсептелет. Балдар, силердин окуу китебиңерде Тверь шаарындагы көпөс Афанасий Никитиндин эстелигинин сүрөтү турат. Бул Афанасий Никитин жөнүндө мен силерге кыскача дагы маалымат берип кетейин. Афанасий Никитин 15-кылымда жашаган көпөстөрдүн бири болгон экен. Ал Европадан Индияга саякаттаган биринчи орус көпөсү болуп эсептелинет экен. Атасы Никитин дагы белгилүү соодагерлердин бири болгон экен. Балдар, силер калган маалыматтарды өзүңөр таап, андан ары уланткыла. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү жасабыз. Сууда катуу сүзөт. А. Пил. Ат. Дельфин. Туура жообу дельфин сууда катуу сүзөт. Эмне дельфин сүйлөмдүн ээси. Күн сайын эртең менен эрте ойгономун. А. Сен. Б. Мен. В. Ушул. Туура жообу мен күн сайын эртең менен эрте ойгономун. Сүйлөмдүн ээси мен. Мектепте иштейт, балдарды окутат. А. Ишкер. Б. Сатуучу. В. Мугалим. Туура жообу мугалим мектепте иштейт, балдарды окутат. Ким? Мугалим. Илимий изилдөө жүргүзүп жатышат. А. Адамдар. Б. Окумуштуулар. В. Дыйкандар. Окумуштуулар илимий изилдөө жүргүзүп жатышат. Жыйынтыктоо. Сүйлөмдүн ээси, мисал келтирүү, текст менен иштөө, жаңы сөздөр менен иштөө, сүйлөм түзүү, Афанасий Никитин жөнүндө маалымат, көп чекиттин ордуна сөздөрдү жазуу. Саламатта калгыла, балдар.